Биздин ушу окуу жайыбызга кайдыгер министерство тарабынан кайдыгер мамиле жасалгандан азыр Кара Сууда музыкальный школа келди, искусство факультетинен келди. Ушул окуу жайдын бүтүрүүчүлөрүнөнбүз, ушул эмгек кылган деп деле айтсак болот, эми бирекер ырдап. Бүгүн жумушка келбегенин айтышты. Нияз атындагы мамлекеттик музыкалык окуу жайындабыз. Аталган окуу жайдын жамааты кайрадан түшкү тыныгуудан пайдаланып, имараттын сыртында нааразычылык акциясын уюштуруп жаттыр. Буга чейин кечээ ушул эле жамаат бул жерде нааразычылык акциясын өткөргөн болчу. Андан кийин аталган окуу жайдын студенттери дагы кечинде чогулушуп, ушул жетекчилик кызматка соттун чечими күчүнө кирелекте келген Каримованы провокацияларды уюштурбоосун суранышкан. Себеби Каримова өзүнүн Instagram баракчасына ушул студенттердин жатакананын шарты начар деп айтылган видеолорун жүктөгөн болчу. Мындан улам студенттер ушул Каримованы провокацияларды уюштурбоосун суранып жыйын өткөрүшкөн болчу. Алар Каримова баракчасына жүктөгөн студенттер жатаканага эч кандай тиешеси жоктугун айтышкан. Саламатсыздарбы? Бул жерде биз азыр нааразычылык акциясына чыгып отурабыз. Биздин ушу окуу жайыбызга кайдыгер министерство тарабынан кайдыгер мамиле жасалгандан ушул канча бир 10 күндөн бери ушул акыбалдабыз. Бирок андай дегенибиз эмес, сабактарыбыз үзүлүккө учураган жок бизде. Сабактарыбыз өтүлүп атат. Жетекчи мен директормун деген айымыбыз Самара. Ал кабинетти ээлеп эле отурат. Ага эч ким кирген деле жок. Эч кандай бөлүм башчылары кирип атат деп атат. Мугалимдер кирип жүрүп атат деп атат. Бир да мугалим, бир да бөлүм башчы алдына басып барган жок. Ошо биз азыр ошол министерстводон дагы адамдарды күтүп атабыз. Бизге келип неге ушундай акыбалда 10 күндөн бери ушундай акыбалда турганыбызды бирөөсү келип бир кантип атасыңар деп сурап койбогонуна биз аябай кандай десек жан дүйнөбүз өрттөнүп атат да. Ошол. Мен аты жөнүм Туташев Канжар. Кыргыз эл аспаптары бөлүмүндө мугалим болуп иштейм. Айда айтып койсоңуз, кечээ мисалы үчүн студенттер деле өздөрүнүн нааразычылыгын билдиришкен да. Анан бүгүн эртең министрликтен кандайдыр бир жооп келдиби сиздерге? Кандайдыр? Эч кандай. Пока келелек. Пока жооп келелек. Мына көрдүңөр өзүңөр деле элдин баары көрүп атат. Бир 5 кызды өзүнө тартып, 5 ошо сиңдилери болот экен. Бирөө сиңдиси, анан кийин 4 дагы биринчи курстун студенттери. Аларды эмне деп башын айландырганын билбейбиз. Силерди за границага, чет өлкөлөргө гастролго алып чыгам, анан мына дегенчкен экен ошолор. Ошонун сөзүн сүйлөп атышат да кыскасы. Ошо Самаранын сөзүн сүйлөп атышат. Анан кечинде көрдүңөр студенттер өздөрү пресс-конференция өткөзүп көрдүңөр ал жагын, өздөрү кандай. Тем более ол 5 кыз общежитиеде жашабайт. Общежитиеде мынандай условия жок. Андай мындай дешкен экен, мына студенттер өздөрү чыгып кайра кандай жашап аткандарын көрсөтүп айтып беришти окшойт. Мен көрбөдүм. Кыскасы ошол. Ал эми кечээки нааразычылык акциясынан кийин Каримова сиздерге кандайдыр бир келип байланыштыбы же кандай? Байланыш эмне? Бул ушул жерде эле отурат. Каяктан байланышат? Ушул жерде эле отурат. Болбосо чыгып сүйлөсө болот эле. Эч ким чыккан жок. Ичи калбайт да. Мугалимдердин деле ичке сүйлөп коесузбу? Бүгүнкү нааразычылык акциясы тууралуу айтсаңыз, бүгүн ошондой канчанчы күн болуп атат сизде? Жок, мен сырттан келген адаммын. Мен өзүм 79 ушул жерде бүткөнмүн, спецвокал отделениясын. Анан кийин искусство институтун бүткөм, бирок мен бул жерде иштебейм, мен ОГП'де иштейм. Бул жерге азыр Кара Сууда музыкальный школа келди, искусство факультетинен келди 10 киши. Анан бул жактан да Кара Суу музыкальный школадан келди окшойт. Кара Суу музыкальный школадан келишти. Чындыгында биз үйдө отура албай атабыз. Булар бул жакта турсун, биз үйдө отура албай атабыз.
Бул туура эмес. Например, мындай кече жакында ушул жерде бир жакшынакай бир эжеке сүйлөдү. Эгерде военный болсоң, же болбосо моряк болушуң керек, же болбосо солдат болушуң керек. Анан барып полковник генералдын ордуна отурам деген бул кандай? Бул кандай? Эмне бул? Чындап эле же кыямат кайымбы? Жанагы Самара өзү айтмакчы Кудай дейт, кыямат кайым болуп атат, биз түшүнбөй турабыз. Эгерде врач болсоң, ай Самара, эгерде сен гинеколог болсоң, ай Айлана, сен туура эмес тийип койсоң билесиңби, по большому, по маленькому бара албай калат пациенттериң. Сен өзүнүн эрежеси болот, өзүнүн немеси болот. Кандай бул өзүнчө эле келип эле отурдум, анан алдым. Это баскынчылык, сен Кудайды сүйлөйт экенсиң, кантип ушу эмени бузуп кирдиң? Сен аял кишисиң, аял киши кичине немерээк болуш керек, мындай жумшагыраак болуш керек. Сен террорист болсоң, биз давно өлүп калдык эле. Бизге сен абада бербейт болчусуң. Мен музыкалдык тилди түшүнбөгөндөр үчүн сүйлөп атам мен азырчы. Андай кылбаш керек. Бул жерде ушунчалык адамдарды мына суукта, карда келип атабыз. Атайын биз үйдө отура албай атабыз. Биз да эме кылып атайын кыжалат болуп, эмне болуп атасыңар, кантип атасыңар? Биз Самаранын бул жерде отурушун каалабайбыз. Менин кызым ушул жерде 4-курста окуйт, фортепиано. Ал деле 11-классты, мына 11 жыл окуп атат экен, значит, 7 жыл музыкальный школда окуду. Анан келип алып эле, анан бирөө келип алып эле ушундай кылам, анан мен мындай кылам десе, это вообще опасно, коркунучтуу болчу. Министерстводан келсин, министерстводан андай жатып албасын, самолет менен келип 45 мүнөттө келиш керек бул жакачы. Териштирип койгула. Министерстводан келиш керек. Эмне ош деп эле кандай бу? Келгиле. Мен ата эне катары сүйлөп атам, ата эне. Муну, пожалуйста, мунулар университеттен келишти. Мен азыр айттым, музыкальный школа, Чайковский, Кара Суудан келишти. Биз отура албай атабыз. Ыразаков Дамирбек, мен дагы ушу искусство жаатында мугалим болуп эмгектенем. Азыркы учурда жалпы кыргыз эли үчүн билимдүүлүк өтө судай керек болуп турат да. Андан кийин бул директорлук жаатына айрыкча искусство жаатында баягы искусствону бүткөн, же болбосо ушул искусство жаатында бир илимий даражасы бар жетекчилер келсе өтө жакшы болмок да. Анан мен ушул өкмөткө дагы кайрылууга кетет элек да. Адам менен убакыт жарышат. Мына арадан бир жума өттү, таптакыр жанагындай бир действие болбой атат да. Азыр бир жуманын ичинде бул жерде канчалаган билимдүүлөр, канчалаган чыгармалар, канчалаган обондор жаралат эле. Азыр бир жумадан бери же иш болбой, момундай каяктагы бир болбогон нерселер болуп атат да. Анан бул кичинекей бир нерсеге ушу бир жумалык убактысы коротулуп жатат. Ошондуктан биз мына искусство жаатындагылар кайрылсак жакшы болот эле. Жетекчиликке чыныгы татыктуу адамдар келиш керек. Жетекчиликке чыныгы татыктуу адам келиш керек. Болду. Ошондо гана билимдүү адамдар, тажрыйбалуу адамдар канат кагат. Биз ушуну сөзсүз түрдө талап кылат элек. Ушу өкмөт тездик менен ушунун аягына чыгып берсе жакшы болот эле. Эми сиз өзүңүздү искусство жаатындагы адам катары айттыңыз го. Буга чейин сиздер кай искусство адамдары Самарага жеке кайрылып көрдүңүздөрбү? Болуп атканы тууралуучу? Жок, биз кайрылып көргөн жокпуз. Бирок мындайда мен дайыма эле айттым, акыркы учурда искусстводо болуп аткан окуялар ошо билимсиздиктен болуп атат да. Эгерде чыныгы тарбияны алып, чыныгы 5 жылдык билимди алып бүткөндө эч качан бул кадамга барбайт эле да, уялат. Ага эжекелердин берген тарбиясы буга эч качан жол бербейт да. Ошол эле баягы YouTube'дан чыгып аткандар, ошол бүт баары ушул билимсиздиктен келип атат. Ошон үчүн биз көбүрөөк ошо билимдүүлүккө багыт алышыбыз керек. Ошон үчүн бир татыктуу инсандар келсе жакшы болот эле. Ушул маданият тармагына арнаган мугалимдердин үстүнөн келип мындай кылып баскынчылык кылып отуруп алганы негизинен туура эмес. Буга маданият министрлиги аябай жакшы көңүл бөлүп, ушунча күндөн бери мына кардын жааганына карабай, суукка карабай чыгып отурушат ушул мугалимдер, күйөрмандар. Ушуларга көңүл бөлүшүн биз сурап кетебиз маданият министрлигинен. Биздин сөзүбүз ушул. Боронбаева Гүлбара Жээнбековна.
Кара Суу районунан келдим. Менин атым Тогунай Шамшидиновна. Менин атым Тогунай Шамшидиновна. Бул жактан 2020-жылы бүтүрүп кеткенмин бул окуу жайда. Биз Самара Каримованын келишине директор болушуна каршыбыз. Эмнеге дегенде бул Самара Каримова эстрада жаатында көп эмгек кылган деп деле айтсак болот, эми 1-2 ырдап. Бирок бул классиканы түшүнбөгөн, профессионал музыканттардын катарына сүңгүп кире албаган, маданият тармагын түшүнгөнү менен бирок классикалык музыканы түшүнбөгөн инсандардын бири. Биз бул жакта профессионал музыканттардан билим алып кеткенбиз, классикалык музыканы аз да болсо түшүнүп. Бирок Самара Каримова бул орунга татыксыз деп эсептейм. Эмнеге дегенде бул тармакты түшүнө бербейт. Ушул маселени угуп биз келдик, бүтүрүүчүлөр. Ушул теманы, ушул маселени бизге чечип берсе жакшы болот эле. Жогору жактагылар. Ошол. Biz Ноокат районунан келдик, музыкалык мектептин мугалимдери. Биз ушул окуу жайын бүтүрүүчүлөрдөнбүз. Мына 10 күн болду ушул окуу жайдын чыры чечилбейт да. Эмне үчүн ушу мамлекет башчылары, мамлекет иштеген кызматкерлердин тарабынан ушул келчү мугалимдердин укугу корголбойт. Ошон үчүн турай албадык да. Чындыгында бул жер Самаранын орду эмес, ал сабатсыз, билими жок, шоу бизнес менен жүргөн адам да. Мына азыр итак эле биз кадр маселесинен аксап турган мезгилибиз. Мына биз мисалы пенсия жашында адамдарбыз да, чыгып кетишибиз керек. Кадрлар жоктугунан биз иштеп атабыз. Бул жерде жакшы билим деңгээли, жакшы студенттер бүтүп бизге барып иштеш керек. А эгерде жетекчиде билим болбосо, сабаттуулук болбосо, бул жерден кандай студенттер бүтүп бизге барып иштей алат? Ушуну мамлекет кызматчылары дагы келип чечи үн катышса, ошон үчүн биз тура албай келдик да. Мугалимдердин укугун коргогону келдик. Ушул окуу жайдын келечеги үчүн келип атабыз. Бул жерде татыктуу билим аз, эгерде чындыгында жетекчи сабатсыз болсо, билими болбосо, кандай иштеп, бизden кандай студенттер бүтүп биздин ордубузга барып иштеп келет? Мен айтатарым ушул. Самаранын орду эмес сиздер. Канайым Темиралиева, мен ушул жерде 88-жылы бүткөнмүн. Азыр Ноокат шаардык музыкалык мектепте теория музыка бөлүмүндө сабак берип иштейм. Самара Каримова отурган, буга чейин отурган кабинетине деле бир барып көрөлү. Эгерде кабинетинде болсо, Самара Каримовадан деле комментарий алабыз. Каримова бүгүн жумушка келбегенин айтышты жамаат. Өзүңүздөр көргөндөй бул жерде Самара Каримова буга чейин отурган кабинет жабык экен. Ошондой эле бул жакта мугалимдер Самара Каримова жумушка келбегенин айтып, ал отурган кабинет жабык бойдон турат деп айтышты азыр.